Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Орозоңуздар кабыл болсун. 7-чи каналда Орозодо 30 сабак теледолбоор эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен ошол тоңгон көз жаш деген темада сөз кылайын деп атабыз. Ошол айрым бир туугандарыбыздын жүрөктөрү тоңуп, өзү тоңуп, сөзү тоңуп, кээде ошо жакшы сөздү айта албай калдык. Анан ошол Орозодо айында башка айда болсун, жакшы сөз айткыла дейт. Жылмай бул садака дейт. Андыктан ошол бүгүнкү тоңгон көз жаш жөнүндө сабак кылып берүү үчүн агайыбыз келген кино актер жана кино режиссер Нышанбай Монокбаев агайыбыз. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Агай, Алла разы болсун. Эми жасап аткан иштериңиз эл үчүн, кыргыз үчүн, тарых үчүн, келечек үчүн керемет кинолорду тарттыңыз, тартылдыңыз. Эл журту менен амандашып алыңыз, андан кийин баштайлы. Ассаламу алейкум. Калай амансыздарбы? Орозоңуздар кабыл болсун. Жараткан Алла Таалам туткан орозоңуздарды кабыл этсин. Ар дайым бар болуңуздар. Агай, орозоңуз кабыл болсун. Сизде дагы орозоңузду 7-чи канал жамааты менен куттуктайбыз. Бүгүнкү теманы ачып бериңиз. Мында тоңгон көз жаш деп атабыз. Ошону ачып берсеңиз. Эми тоңгон көз жаш бул айткан оңой, бирок жаратканым ар бир инсанга ушул энемби, атанымбы, бир туугандарымбы ушул көз жашы тоңбосун деп айткым келет да. Ушул 5 күндүк дүйнөдө адам баласы негедир ушу жүрөгүнө байлык оролуп калабы, бийлик оролуп калабы, айтор жакындарын унутуп калып, ошолордун тоңгон көз жашын билбей калат экен да. Бул өтө өкүнүчтүү, анан өтө кайгыртат адамдычы бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен ушул тоңгон көз жаш деген тасманы тартканмын да. Ошону тартып, жымыра журтка жар салып, ушунда тоңгон көз жаш тартылгандан кийин эми айтор ушунчалык көптөгөн каалоо тилектерди, алкыштарды, ушундай болбосун деген сунуштарды дагы бир айтып кетейин. Ошону бир көрсөтө калсам, КТРге барып бүтөйүн дегенде бир улгайган аксакал мени бут маңгамап кое бербейт. Ушуну мага берчи. Мен кошунама барып көрсөтөйүнчү десе, аны айттым бүтө элек. Комуз калды, акыры күндөрү калып кетти, музыкасы калып кетти десем, түшүндүргүчө 1 сааттай убактым кетти да. Эмне болду деп айтсам, атасын алып келип шаарга дейт. Ошол келинчеги батырбай коюп, анан кайра айылга барып, ошол киши кор болуп, каза болуп, бир нече күндөн кийин тартып сөбөк сасып кеткен дейт да. Өзүнүн жапада жалгыз бир баласы ошол атаны карабай сыртка чыгарып кеткенин айтып, ушуну көрсө жакшы болот эле деп бир айтты. Көптөгөн акындарга барып, ушуну ырымдап бергилечи деп сурансам, жүрөгү таза адамдардын көзүндө жаш бата калат турбайбы? Ошо таза адамдарга барып калган экен, көргөндө эле ыйлап, мен ыйлап бере албайм деп, акырынан Кайыповду айтып, ошол төкмө төгүп берди да. Биз ага кинону көрсөтпөй туруп, төктүрүп анан кийин көрсөттүк да. Себеби бул кинону көргөндө 10 мүнөттүн ичинде ааламдын, жараткан ааламга келип, ошо энесин карабай калган инсандарды көргөндө төбө чач тик тура турган болуп элге кабыл алынды да. Анан кийин ким тарт экен, кандай тарт экен деп. Мен бир жолу агай менен сүйлөшүп отуруп калдым. Кыргыз эл артисти Карагул Бакыт Назаркуловичу мен бейшогор ошол агай Баткен жергесине барып калып коноктоп отурсам, кошуна бөлмөдө ыйлап атат элдер дейт. Ой, эмне ыйлап атат? Бир өттүгүлө десем, жок. Кино көрүп атат. Айнан мен кинонун атасы болсом деп. Кире калсам эле тоңгон көз жашты көрүп туруптур дейт. Анан мен окуучум тарткан ушундай десе, анан деп аяга батасын берди дейт да. Демек, ар бир үйгө кирип, бул тоңгон көз жаш чындыгында аябай бир орусча айтканда сенсация жаратты да. Эми бул тасманын мындай айта берсең өтө көп оор, жүрөккө салып ойноду да. Бейшогор ушул Жаркын Балыкбаев эжебизге. Керемет ойногон, Керемет ойногон. Мен телефон чалдым да. Жаркын эже каяктасыз десем, больницадамын дейт. Тынч элесиң, спец больницадан келип кет, барып сценарийин берип, бир бөлмөдө 2 ай жаткан экен. Эртеси саат 1-10 чалып, эже жактыбы деп сурайын десем эле, кимсиң дейт. Мен кеше
ушундай сценарий ташап кетти, сценарий менен башыңа жерге кир деп жандагы аял менен аябай кабуу сөгүп салды. Эмне болуп чочуп кеттим да. Анан отуруп бардым. Барсам сценарийни окуп, жаркын же 5 жыл жүрөгүмө салып коюптур, анан давлениеси көтөрүп кетиптир. Ошо мен дагы бир жума күттүм да. Бир жума күттүм. Бирки актриса кыз болсо бир 3 күндөй күттүм. Аны ушунчалык баардыгын күтүп, баарын ушул актерский ансамбльди чогултуп келгиче аябай көп өттү, бирок бир күндө эле тартылды. Актриса кызыңызга жакшы өнөп берген ага, э? Ооба. Аны мен коридордо барат көрүп калдым да, басканда мынтип баскандан анан айттым. Анан кайтып келатканда айттым, саламатсызбы деди. Жакшы дедим. Телефонду алып койдум. Ошол сурандым да, ушундай гримди алып келип чачын чүйүп баягындай кылып. Анан ушунчалык жүрөктү оятырган болду да. Айтор кийин интернет блогторуна чыкканда кошуналаш казак туугандарыбыз, өзбек туугандарыбыз аябай көптөгөн сценарийдай алкыштарын жазыптыр да бүгүнкү күндө. Эми бул тоңгон көз жаш ар бир айылда толтура да. Ошол болбош үчүн мындай кылып жазылган сценарий, ошол болбош үчүн тартылган кино бул. Эми эмне үчүн тоңуп баратат? Бүгүнкү күндө жаштар эмне үчүн тоңуп баратат дегенде, баягы мурункудай тарбия болбой калдыбы деп ойлоп кетем да. Мисалы биздин жаштыгыбызда үйдө ата-энебиз, мен көбүнчө апам рахмат ушундай бир тарбияларды айтчу эле, тарбия сааттарын өткөндөй, азыркы тил менен айтканда. Анан мектепке барганда биздин мугалимдер акырын сүйлөп, ушунчалык бизге жүрөгүнү, мээбизге сиңирип койгон экен да. Ыйманды сиңирип койгон экен, билгизбестенчи. Ооба. Мына биздин анан азыр кийин көрүп атам, өзүм дагы ушул гимназия интернатта иштеп калдым. Ушул сөздөрдү улам атамдын, апамдын айткан сөздөрүн чогултуп, ага эжелердин айткан сөздөрүн балдарга жеткизе баштадым. Жеткизгенде балдардын ыйлагандарын көрдүм. Балдардын тоготпогонун көрдүм. Анан кийин ошолор ыйлап ата-энесине барып жардам берип, баягы тоңгон көз жашты мындай эритип жүрген балдар болуп чыкты да көбү. Эрибей калгандар дагы ошол ата-энесин зордогон, бул жашоодо ордун таппай калгандар да. Бүгүнкү күндө ким ушул нерсе өтө көйгөйлүү болуп атат. Кимдер ордун таппай калып атат? Ата-энесин какшаткандар да. Ата-энесин тим эле укпай, бир сөзүн эки кылгандар ушул ордун таппай, ата-эненин көз жашын тоңутуп бараткан мезгилде. Ай, азыр жана интернет дегенде эсиме түштү. Ошол биз дагы барганбыз, анан ошол аркаңыздан балдар, кыздар ээрчип алат экен да. Агай депчи. Демек ошол баягы балдар мындай тоңгон көз жаштар эрип, жүрөгүнө кыттай уюп калган балдар, кыздар деми. Туура. Аларга талим тарбия бериш үчүн тажрыйба керек, билим керек, илим керек, ыйман керек. Дагы эмне керек? Эми негизи жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт. Мен ошол ата-энемден алган тарбияны, мугалимден алган тарбияны мен жөнөкөй тил менен балдарга жеткизет болчумун да. Жөнөкөй тил менен айтып, бул жерден ката кетип калдың, мунун кайгы менен бүтөт, бул менен туура кеттиң, кол чаптырып, баарын тизип алып, мына бүгүн ушул бала окуучубузга кол чапкыла эмнеге? Бүгүн ушундай кылып кетти. Бүгүн ата-энесин кубандырды. Бунун ата-энеси көпкө жашайт. Анан мен колун алдырып койчу элем, баарын оң колго салып, жашоо бирөө, жүрөк бирөө деп баарын тизип койчу элем, анан мынча турушат. Эгерде колун чүргөн болсо сүйлөй берет да. Ошол бир кандайдыр бир жараткан ушундай бир белги берди деп айтор ушундай да. Бул мен ойлойм, ушу жараткандан депчи. Анан ушу балдарга айтып отурганда балдар жүрөгүнө салат эле дагы ушундай айтат эле да. Анан кээ бирде балдар агай, ата деп да калды да. Мен ошо балдарды бүгүнгө чейин жолугуп турам, сагынам, алар менен сүйлөшүп турганды чер жазам тим элечи. Жолдо баратсам, Ореки Киев көчө менен Манас проспектинде баратсам, бир бала кыйкырып эле келатат, агай деп. Ким деп карасам, Японияга Айтиге өтүптүр. Жашын алып кел. Окуучумун. Эми ата баладай учураштык да, кучактап, эмеле мынтип, жанагы достор айтты. Бул ким, агайымбы, атаңбы депчи. Анан бул агайым, бирок атам деп да. Мен көзүмөн кайканактап жаш чыгып кетти. Себеби мен кубанып атам окуучума ошо өткөнүнө. Мынакей. Ал мени экөөбүз
эч ким ата баладай сүйүнүп эле кубанып атабыз. Анан беркилер ушунчалык туруп таң калып эле калып калды да. Эми өтүп аткан элдер айтты, ата бала жолукту деп. Бирок жанындагы балдар бирге окуган балдар таң калды да. Бул деген ушул балдарга жүрөгүнө ыйманды сала берсең, ошол өсүп чыгат да. Ошол өргөн сөз чыгат. Себеби мен айтарды айтат элем да, балдар, мынабу жол, мынабу эки жол бар, оң жол, сол жол. Оң жол менен кете берсең, кыйналсаң да, кысталсаң да, түз ылдый сөзсүз ийгиликке жетесиң. Ийгиликке жеткенде анан көрүп туруп мен айтам, сен ийгиликке жеткен болсоң, сен ата энең көпкө жашайт. Эгерде сен жаман жүрөктүн жүргөн болсоң, ата энең бат эле өлүп калат деп айтам да. Анан өлүп калат дегенде ооз жабылат да. Анан кол көтөрүлө ким ата энесин көп жашаганды каалайт дейт, кол көтөрөт. Анан ким ата энесин батыраак өлүшүн каалайт дейм да. Дегенде ойлонуп отуруп калат. Мынакей, ата эне качан тез өлөт? Эгерде сен азыр мектепте ошо талим тарбия алып атканда уурулук кылсаң, бирөөнү жамандык кылган болсоң, эки алган болсоң, какшатып жүрө берген болсоң, ата энең мектепке кирип баратканда жүрөгү ооруйт. Ата эненин жүрөгү ооруганда өмүрү кыскарат деп айтам да. Анан ошондон кийин деп ата энелерине телефон чалат. Апа, мен сизди ата мен жакшы көрөм. Мен сизди меккеге алып барам, мен сизди дүйнөңө тартам, апа мени кечирип коюңуз, мен адам болом деп ыйлайт. Ата энеси экөө тең бирдей ыйлайт да. Бул эмненин ыы? Кубанычтын ыы да. Сүйүнүчтүн, кубанычтын ыы. Аны көргөндө баардыгы ыйлайт. Ошону күндөн баштап бири-бирин ыйлап көргөндөн кийин, мен мисалы бир 5-10 чыгарып коем. Анан эртеси ата энелер жетип келет. Түшүнгөн ата эне, түшүнбөгөн ата эне жетип келет. Түшүнгөн ата эне келип кучактап рахмат деп, тим эле көзүнөн мөлтүрөп кубанычты сөздөр чыгат. Түшүнбөгөндөр кыйкырып келет, сен эмне балам ырдатсың, эмне кылдың эле, эмне кылдың депчи. Эмне акың бар эле депчи. Эми ошол ата энелер өздөрү тарбияны билбей туруп ошол кыйкыргандар көп. Азыр бир нерсе мындай да, бүгүнкү күндө замандын терс кармандары деп мен ишеничтүү айта алам. Себеби өзүнө же мамлекетке бир нерсе бере албайт. Бир нерсе бере албайт. Анан бир нерсени талапты чоң коет да. Сен акың бар, сен милдеттүүсүн дейт. Ата эне милдеттүү эмеспи? Мына бүгүнкү күндө азыр мугалимдерден кечирим суратып, тим эле мынтип атат да. Мен ошого ошол аябай каршымын да. Туура эмес. Мугалимдерди келип чөгөрөтүп кечирим суратуу туура эмес. Ооба. Эгерде бала ошол үйдө тарбия алган болсо, ага эже экинчи ата эне экендигин айтса, ал бала мугалимге каяша сүйлөбөйт. Каяша сүйлөгөндөн баштап үйдө айтат, тоготпойт да баягычы. Биртке акча таап алган, ошого көбөп калганда анан койчу ошол мугалимди, тиги мугалимди деп ата эненин тилинен кеткен да. А бала ким? Бала бардыгын сезип, жүрөккө салып бере берет. Эмне үчүн биз мезгилде ыйман күчтүү болгон? Себеби ата эне, биз үйгө келген ата эне мектепке барганда мугалим келе атканда ушинтип турчу элек да. Тезилип, ушинтип турчу элек. Бир жер болуп калып мынткесин. Себеби мугалимдин аброю бийик болчу. Демек агай ошол берки жанагы ошол ата энелердин жүрөгү тоңуп калган да. Ата энелер мындай болуп калган. Эми бир доордон экинчи доорго өттүк. Экинчи доорго өткөндөн кийин биз идеология деп коебуз. Эми ошол идеологиядеги айтор талим тарбия салт санаа деп коесок жакшы болмок. Ошону туура эмес кабыл алдык дагы. Анан биздин оюбуз ошол мезгилдеги мен түздөн түз айта алам, ошол мезгилдеги бийлик, жетекчилик болобу, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо ошону эле колдоп туруп алдык да. Акчасы бар, бийлиги бар, болду. Ал ким, каяктан чыккан, кандай билим алган жок. Биз ошентип төмөн түшүп баратабыз да. Бул деген эмне? Бул деген эме 5 жыл билим албай, анан кокустан келип эле бир байып кетип эле анан ошонун сөзү өтүп калды да. Мен бир Свердловскден келатып поездда бир жогорку окуу жайы бүткөн экөөбүз сүйлөшүп келатабыз да. Анан айтып, ушул сөз жүрөктү эзди да. Айылда жамак кийген бала бүгүнкү күндө айылдын абройлуу кишиси болуп калды деди да. Анын жумушу түшүп кетти.
Ал келаткан экөөбүз сүйлөшүп, ал деген жогорку билимди бүткөн, бирок жумушу жүрүшпөй калып, артта калып калганын сөз өтүмсүз болуп калып атабы. Мына бүгүнкү күндүн тоңгон көз жаштар ушакта болуп атат да. Агай, биздин 5 мүнөттөй убактыбыз калды. Эми тоңгон көз жаштар, тоңгон жүрөктөр менимче көбү да бар. Анан азайып аткан да бар. Баягы сиздин фильмиңизди көрүп, ушул 10 мүнөттүн ичине көп нерсени бир өмүрдү батыргансыз да. Деги эле ушул адамдар тарбиялаш үчүн, өзгөчө ороз айында тәлим тарбия бериш үчүн да кандай фильм роликтерди тартсам деген оюңуз бар? Эмне жетишпей атат бизге? Бизге бүгүнкү күндө азыр мисалы ушул ислам дини таза дин экендигин биз көрсөтө албай атабыз. Ислам дининде агымдар көп болуп, элдер ошону эле мисал келтирип калды да. Мен ойлойм ушундай бир ачык эле көрсө сакалчан экен, анан бул мындай экен, анан мындай экен депчи. Ошол нерсени түздөн түз жеткизип, кыргыздын үрп адат салтын кошуп, экөөнү бирдей алып кеткенде, мына бүгүнкү күндө бизге кетет эле. Бейиш олор чубагазы айтчу, Манас десе, Манас менен ислам экөөнү салыштырбады беле. Ислам десе араб деп калдык, Манас десе теңирчи деп калдык. Ушул аралашып кетти да. Биз Манас баатыр экен, Манасты билип туруп, ошонун ичиндеги нерсени түздөн түз ыймандуу жерден аябай көп нерсе да. Манасты билип билбей эле сүйлөгөндөр толтура го. Манас десе эле бүттү. Кыска нуска сүйлөп калбадыкпы? Ооба. Эми ошондой нерселерди көбүрөөк тартып элге жеткизүү керек. Кандай жеткизебиз? Эми кыска ролик азыр элдер сааттап кино көрбөй калды. Мореке биздин байланыштар ушундай болуп калды. Келе калып мынтип эле көрүп атат. Ал канча эмгек менен келди, эмне менен келди, так ойлонуп атпай койгон жакта. Бүгүнкү күндө тарбиялоо ушунчалык кыска жеткизе турган болуп калды да. Бирок биз ата-эненин бүгүнкү күндө бийикке коюп, ата-эне менен тең кылып мугалимди коюп, анан коомдук ундасак, дүйнө жүзүн багынтыра алабыз да. Мен ошого аябай ишенем да. Кыргызда Манас бар, кайып дүйнө бар, кыргызда үрп адат салт бар. Керемет, Керемет. Барды керемет бар да. Бирок биз ошону жеңилдетип салып атабыз да. Бүгүнкү күндө ылдыйга эле түшүп баратабыз да. Анан элдер өсүп атат, биз да өсүп атабыз, бирок биз бир канат менен өсүп калдык да. Бир канат калып калып атат да. Эки канат чогулсун дейсиз. Эки канат чогулун да, бийик учасын коносун. Учканга канат, конгого куйрук болсун деп бекер айткан эмес. Биз ошону теңдик болбой атат да. Эгерде буйруса ушунун баары теңдик болгон болсо, мен ойлойм, байыркы чыныгын азыр тарыхчылар изилдеп, чыныгы биз байыркы эл экенибизди баарыбыз баамдап турабыз да. Ошол эмне үчүн байыркы ушунчалык канат болуп жүрдүк эле? Бүгүн карасаң, бөлүнгөнүбүз бөлүнгөн да. Эгерде биз биригипке, кыргыздар өзү жамандыкта биргебиз да. Мен ушунун башынан бир, 2 жолу өттү, 3 жолу өттү да. Согуш болгондо кыргыздар бир океандагы суудайбыз. Анан жакшы болгондо бүттү. Бөлүнүп кеткен булактайбыз да. Агай, эми ушул жалпы сиздин көрүүчүлөрүңүзгө ошол жалпы ушул орозодо 30 сабак деп атабыз, 30 керемет сабак кылып бердиңиз агай. Бир жалпылап жыйынтыктап батаңыз, тилегиңиз болсун. Эми урматтуу калайык калк. Мен айтар элем, биринчиден ар ким адам өзүн оңдосо, оңду солду билсе, ата бабалардын салт санасын, салттуу динибизди түздөн түз кармап, биринчи ошону жүрөгү сиңирип, анан кийин өзүңдүн үй бүлөңгө сиңир. Анан коом. Ата-эне баласын өзүн аябай сыйла деп, мени сыйласа экен деп балдарды чоңойтот. Ошого коштуруп мугалимди да кошсок, балки кечирим суратканды токтотойлу. Ал мугалим ошо баланы окутуп атат. Мына пандемияда көрдүңөрбү? Пандемияда 2 баланы канча кыйналдыңар? Күн түн жазылып кыйналдыңар. 2 баланы окута албай, тарбия бере албай кандай кыйналдыңар? Мугалим деген 1 класста 25-30да ошону окутуп тарбия берип атпайбы? Ошол мугалим биз кечирим суратып атпайбызбы? Аны ошону көрөк мисалы, ошондон көрөк ушу баланы урушпайсыңбы? Ошо балага, кызга тарбия бербейсиңби? Бере албайсың, деме өзүңдө жок. Ошон үчүн биринчи өзүңдү оңдо.
өзүң оңдогон болсоң коом оңолот, бала оңолот. Жараткан Аллатан кыргыз, байыркы кыргыз дүйнөнү багынтырат. Мен ошого ишеничтүү айта алам. Анын үчүн биз өзүбүз оңолсак эле бүттү. Агай орозоңуз кабыл болсун. Керемет сабак кылып бердиңиз. Элдин баары сиз деп ойлонсочу, Кыргызстан 5 жылда оңолот эле, ага жетпей. Урматтуу көрүүчүлөр, 7-де орозодо 30 күн 30 сабак деле долбоору бүгүн сиздер менен ушул тоңгон көз жаш жөнүндө тема кылдык. Анын чечилүү жолдорун агай айтып берди. Ошол бул нерсени көрүп эле тим болбостон башкаларга бөлүшүп, бул айда эми жүрөктөр ээрибесе, бул айда мээримге толбосо кандай башка айда Кудай билет. Демек бул айды мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, башка элге, коомчулукка, жетимдерге жакын бололу. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламат болуңуздар.